Бишкектин борборунда мамлекеттик ишмерлер аллеясында Иманалы Айдарбековго эстелик коюлган. Бул элдин жана өлкөнүн өткөнүн унутпай эсинде сактаган эмдиги муундар тарабынан 20-кылымда Кыргыз мамлекетин түптөөнүн башатында турган залкар инсанга, судьяга жасалган ак таазим. Иманалы Айдарбеков 1927-1929 жылдары Кыргыз АССРнын юстиция эл комиссариатынын башкы сотунун төрагасы болуп иштеген. Анын жаңы калыптанып келаткан өлкө келечеги үчүн сиңирген эмгеги абдан зор болгон. Өткөн 95 жыл ичинде Кыргызстандын сот тармагына көптөгөн татыктуу адамдар жетекчилик кылышкан. Алар ар качан эл турмушунун чордонунда жүрүп, окуялар жана тагдырлар оош кыйышын жүрөктөн өткөрүп, катуу сынга да, жалган жасакерлөөнүүгө да кабылышты. Жашоо мыйзамы боюнча адамдар өз табиятында адилеттикти туу тутуп, ага умтулса, андай уулуу касиет коомдо дайыма сот чечими менен байланыштырылган. Адамзат алдыга илгерилгенден бери элдер жана өлкөлөр тартиби ушундай. Кылымдар кыйрларында адилет сот жүргүзүүнүн түрлөрү жана жолдору эң көп эле. Октябрь революциясына чейин кыргыздарда соттун ролун бийлер, казылар, манаптар аткарышкан. Бул жагынан тарых белгилүү инсандардын аттарын арбын эле каттады. Маселен, адилет, калыс чечимдери менен оң солго таанылган ысык көлдүк чоң манап Боронбайды ким билбейт. Кандай гана доор болбосун, турмушта кандай гана оорду болбосун, эң негизгиси соттордун милдети акыйкат жана калыс чечим чыгаруу болуп эсептелинет. Ошондуктан судьялардан эң биринчиден жогорку кесипкөйлүктү, тажрыйбаны, өзүнүн турмуштук тажрыйбасы, андан тышкары адамдардын көйгөйүн угуп, ага туура баа берүү талаптары коюлган. Мунун баардыгы жыйынтыгында келип, биздин ишибизде чоң кошумча болуп, биздин жаңы судьялардын дагы мындан ары жакшы адилеттүү чечим чыгарышына салым кошот деп ишенем. Кыргызстанда сот тармагынын калыптануу жана өнүгүү мезгили 20-кылымдын 20-30 жылдарына туура келген. Кыргыз элинин турмушуна зор өзгөрүүлөрдү киргизген ушул учурда сандаган окуялар өтүп, эл тагдыры революция, граждандык согуш, коллективдештирүү, репрессиялар толкуну менен коштолгон. Сот тармагында иштеген көп кызматкерлер жана жетекчилер ар кыл саясий топтордун айгышкан күрөшүнүн курмандыгына чабылган. Ал кезде кадрларда, билим даярдыкта, акча каражаты да жетишкен эмес. Бирок жүздөгөн жана миңдеген сот кызматкерлери кездешкен чоң кыйынчылыктарга карабай, тездетип окуткан атайын курстарды же толук программалуу окууну бүтүшүп, өз жоопкерчилигин абийирдүүлүк менен аткарышкан. Кыйын заман шартында адамдар өздөрү адилеттик издеп, аларга гана кайрылышкан. Мезгил өтүп, көптөгөн сот иштери архивтерде калып, эстен чыкты. Бирок айрым бирлери ушул убакка чейин эл эсинде унутулбай келатат. Түштүктөн чыккан биринчи аял колхоз башкармасы Уркуя Салиеванын аты бул күндө эрдик символуна айланды. Аны жана күйөөсүн жырткычтык менен өлтүргөндөрдү эң катуу жазалоону жердештери ир алды менен соттон күтүшкөн. Башка жол жок эле. Кыргыз мамлекетин, биздин республиканын сот системасына токтоло кетсек, тарых абдан эле чоң. 95 жыл деген мындай бир караганда аз, дагы бир караганда көп. Бул бир кылымда 5 жыл жетпеген бир кылым. Бир кылымдын ичинде эмне гана өтпөйт. Биздин сот курамынын, сот тутумунун тарыхы эле өз мамлекетибиздин тарыхы менен тыгыз байланыштуу. Улуу атамекендик согуш жылдарында эркектер түп көтөрө майданга кеткен учурда сот системасы, укук коргоо органдары өлкөдөгү мыйзамдуулукту согуш мезгилинин шарттарына жараша камсыз кылууга жетишкен. Бул чынында өтө оор учур эле. Кылмыштуу элементтер согуш кезинин кыйынчылыктарын, түзүлгөн кырдаалды өз максаттары үчүн пайдаланууга аракеттенишкен. Бирок андайга жол берилген эмес. Иш боюнча мыйзамдарды жакшы билиш керек. Жакшы даярданыш керек. Калыстык менен ишти караш керек. Калыстык болбосо, ал өзүнүн ушу үстүртөн каралгандыгы боюнча көп нерселерди чечпей койгон боюнча толук каралбаптыр деп иштин кемчилиги боюнча да бузуп коет өкүмдөрдү. Анан эгер бардык кабылданып, тергөөдөн кийин сотто өтүнүштөр болот кадатайсуу. Аларды канааттандырып, сот тергөөсүн толук тактагандан кийин андай иш жакшы жүрүп кетет.
Ал мезгилде сот системасы улам жакшыртылып, профессионалдуу кызматкерлерди тарбиялоо менен мыйзамдарды туура колдонуунун чоң тажрыйбасына ээ болгон. 15 декабря – день выборов народных судов. Советтик доор кыргыз сот системасынын жетилүү мезгили болгон. Узак жылдар бою бийликтин сот бутагы бир бүтүн түзүлүш катары калыптанып, ал кийинчерээк өз алдынча өнүгүүнүн негизин түзгөн. Күндөлүк иштер тынымсыз жүрүп, мыйзам чыгаруу тартиби өркүндөтүлүп, ишмердүүлүктүн башкаларга түшүнүксүз, кесипкөйлөргө белгилүү ички ведомстволук практикасы так жетилген. Дал ушул жылдарда коомчулуктун сотторго болгон ишеними биротоло жана кайра жаңгыз болуп бекемделген. Албетте, калк сотторду адилеттик толук салтанатталган жер деп эсептеген эмес. Бирок аларга болгон ишеним арта берген. Мындай ыраттуу өнүгүү тез жолдо улана бергедей сезилсе да, тарых башкача бурулуш жасап, Советтер Союзу тарап жок болду. Эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин Кыргызстандын сот системасынын алдына өз ишин мезгил талабына жараша кайра жаңыртып куруу милдети коюлган. Андай убакыт ченеми тарыхка белгилүү изин калтырды. Ага чейинки бийликтер ишти анча-манча оңдомуш болуу менен чектелишкен. Бул бүткүл системанын бузулушу, эл ишениминин жоголушу жана коррупциянын баш көтөрүүсүнө алып келген. Ошондон кийин жаңы сот реформасын жүргүзүү үчүн ыңгайлуу учур келип жетти. Советтер Союзунан мурас болуп калган адилет сот системасы өз милдетин аткарып бүтүп, тарых айлампасына өтүүгө тийиш болду. Азыркы реформанын өзгөчөлүгү анын комплекстүүлүгүндө турат. Бул сот укуктук реформасы деп саналып, бирок бир гана сот эмес, прокуратура, укук коргоо органдары, ошондой эле жазаны аткаруу кызматын модернизацияланыш керек. Эски стереотиптерди бузуу үчүн бир гана кызматкерлер жана адистерди алмаштыруу гана эмес, коомдук ан сезимди өзгөртүш керек. Мындай бул абдан маанилүү милдет жана мындай милдетте үстүртөн мамиле жасоого жарабайт. Бул көп багыттуу милдет. Кыргызстандын сот укук реформасы коомчулуктун, адистердин, жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана сырттан байкоочулардын кылдат көз салуусунда турат. Ушунун өзү реформалар мезгили келгендигин, ошондой эле өлкөдөгү азыркы саясий режим көбүрөөк демократиялуу, сын пикир айтууга мүмкүндүк бергидей ачык жана ийкемдүү болуп калганын ырастайт. Жогорку окуу жайларында жана жогорку соттун алдындагы сот адилеттигинин жогорку мектебинде жаш кадрларды даярдоо иши ыраттуу жүрүп жатат. Такшалган судьялар өздөрүнүн бай тажрыйбасын жана мыйзамдарды чечмелөөнүн сырларын бөлүшүүдө. Судьялык этиканы сактоо да абдан маанилүү ишке айланды. Анткени судьянын жана бүткүл сот тармагынын кадыр баркы ошого байланыштуу. Адилет сот жүргүзүүнүн орчундуу зарылдыктарынын бири бул материалдык техникалык база. Санариптештирүү иши оперативдүүлүктү, ачык маалымдуулукту жана сот процессин бардык катышуучулары үчүн ыңгайлуу шартты камсыз кылууга тийиш. Бул максатта аудио-видео жазуу, онлайн-трансляция, видео менен байкоо, судьялар менен күбөлөрдүн коопсуздугун камсыздоо жана башка иштерди аткаруу каралган. 2019 жылдын 1 январынан тартып 5 жаңы кодекс жана 2 жаңы мыйзам күчүнө кирди. Сот системасынын маалыматтык коммуникациялык технологиясын түзүү бул татаал техникалык процесс. 2017 жылдан тартып соттун автоматташтырылган маалымат системасы ишке кирди. Бул күндө аталган системага биринчи инстанциядагы 64 сот туташтырылып, 64 соттун 752си билим алып чыкты. Алардын ичинен 245и судьялар, 507си аппарат кызматкерлери. Ушул система соттук иштердин карточкасын түзүү, соттук иштерди каттоо жана документтерди папкалар боюнча бөлүштүрүүнү гана автоматташтырбастан, ошондой эле иштерди судьяларга бөлүштүрүүгө да көмөк көрсөтөт. Мындайча айтканда, адамдык факторду жана коррупция мүмкүндүгүн минимумга түшүрөт. Процесстин бардык катышуучуларынын документтер менен таанышуусу жеңилдетилген. Жакын арада 2 жана 3 инстанциядагы сотторду да автоматташтырылган маалымат системасына туташтыруу пландаштырылган. Ошондой эле
Жогорку соттун иштерди автоматтык түрдө бөлүштүрүү модулу, видеоконференц байланыш системасы, тартип бузуулардын бирдиктүү реестри менен маалымат алмашуу модулу бар автоматташтырылган маалымат системасы, карыз болгондордун реестри иштеп, мамлекеттик салык кызматы, соцфонд, чек ара кызматы менен маалымат алмашуу түйүнүн иштеп чыгуу жүргүзүлүп жатат. Сот укук реформасынын компоненттеринин бири санариптештирүү кийинки 6 жылдан бери башка иш бөлүктөрү сыяктуу эле этап-этабы менен жүзөгө ашырылууда. Бийликтин саясий эрки жана финансылоонун натыйжасында инфраструктурада, материалдык техникалык базада жакшырууда. Оор мезгил сыноолорунда да сот тармагынын көпчүлүк кызматкерлери өз кесиптик милдеттерин ак ниет аткарып, ар намысына шек келтиришкен эмес. Мыйзамга кызмат кылууну өмүр максатына айланткандардын түйшүгү эч качан жеңил болбойт. Алар не бир адамдык абийирди сындан өткөргөн, оош кыйыштыктарды баштан өткөрүшөт. Ар мезгил ага өз шарттарын таңуулайт. Азыр судьялардын кесипкөйлүгүнөн да алардын адамдык сапаттары, дүйнө таанымы, ички маданияты сыяктуу касиеттер биринчи орунга чыкканы турат. Наше судейское сообщество Биздин сот системасы кесиптик жолун жаңыдан баштап жаткан кадрлар менен толукталууда. Алардын иш тажрыйбасы аз болгондуктан жогорку соттун алдындагы сот адилеттигинин мектеби аларды окутуп келет. Аз убакыттын ичинде шаардык, райондук жана арбитраждык соттордун судьялары окуудан өтүштү. Жогорку соттун демилгеси менен окутуу программасына соттордун этикасы деген дагы киргизилген. Судья бул юрист эле эмес, биринчи кезекте адилеттүүлүк, сезимдерди жогору койгон адам болушу керек. Порядочный, с обостренным, я бы сказала, чувством справедливости. 95 жыл илгери Кыргызстандын сот системасын түзүүнүн башатында тургандар туш келген эң кыйын тоскоолдуктарды жеңип чыгышкан. Андан кийин келген өлкөнүн телчигүү мезгилинде, согуш жылдарында жана сенектик деп аталган доордо сот кызматкерлери мыйзамга же күнүмдүк жагдайга кызмат кылуунун жеңил болбогон ажырым жолунда турган. Адилет сот адамы үчүн эч качан жеңил мезгил болбойт. Эми азыр юбилейлик жылда да мурдагы жана бүгүнкү сот кызматкерлерине таазим этүү керек. Мындай адамдардын жүрөк отун жандырган артыкчылыгы, жан сыры алардын идеалында, этикасында, кесиптик жогорку даярдыгында. Ушул юбилейлик жылда да ушундай принциптер кебелгиз бойдон калып, алар өз өлкөсүнүн, элинин жыргалчылыгы, адилеттик салтанат куруусу үчүн талыкпай эмгек өтөп жатышат. Салтанаттуу мааракеңер кут болсун.